Президенттен жардамсыраса bir комнат берер ме екен деп атам да. Жалғыз бой мынанша жыл ел іші қызмат қылып бер деп. Тәуір жыл істесем мен полный 50 жыл болады. Елдің балдарын оң жолға салам деп, аларды оқытам деп өмір өтті. Жашысында еңбектен табылған. Болдукан Кожоярова 70 жашта. Ал Алайкуу өрөөнүндөгү мектептердин биринде математика мугалими болуп иштейт. Кийинки жылы ал балдарга билим берип келе жатканына 50 жыл толот. Мугалим жетишсиздигинен улам ал азыркы күнгө чейин сабак өтүп келет. Бүткөндөн кийин 4 жыл окугандан кийин кайра өзүм окуган Жүсүп Мамыр мектебине, азыркы Жүсүп Мамыр атындагы мурда 22 Парсия деп аталат эле. Ошого мугалим болуп орношкон, ошондон бери иштеп келе жатам. Анан ошондон бери 49 жыл болот да, bir жылы кем 50 жыл. Тәуір жыл иштесем мен полный 50 жыл болот. Керек билиш үчүн күнүңдү тапшырманы калтырбай системалуу окуш керек да. Азыр көп балдар системалуу окубаган үчүн жакшы өздөштүрбөй калат. Кийинки материал мурунга байланыштуу да. Ошон үчүн берген тапшырманын бирин калтырбай чыгарып барат элем. Ар жакта фундаментиң жакшы болсо, казанда болсо чөмчүгө чыгат дегенде. Анан азыр көбүнчө чыгарылыштар бар мисалдарды пайдаланышат, азыр сәл өкүнчтүүрөөк болот. Одан көчүрүп алып мен чыгардым деп коебуз. Филиппеш десең жок. Анан ошон үчүн телефондорун алып коюп атабыз. Чыгара аны пайдалансаңар түшүндүрүп айтып бергенди үйрөнгөлө деп айтып атабыз, талап кылып атабыз. Баланын тилин табыш керек да ал жерсе. Биздин ошо эжеке биздин тилибиз тап түшкөн да. Не капабыз? Аңарчы не болду деп турат. Эжеке математикадан сабак берет, өзү күчтүү математик. Элавартын отличныйын алган. Мени да 5 класстан 10 класска чейин математика предметинен сабак берген да. Мен эжекем болот. Кожоярова атасынан калган эски тамда жалгыз жашайт. Өмүрүнүн баарын балдарга билим берүүгө арнап, өзүн үй бүлөгө арнаган эмес. Бирок балдардын ийгилиги анын эң чоң сыймыгы. Элдин балдарын оң жолго салам деп, аларды окутам деп өмүр өттү. Бош убактысында ал сүрөттөрдү карап, ата-энесин, туугандарын эске алат. Жүрөгү эскерүүлөр менен толуп, үнү менен ырын кошо созот. Өткөн жылдардын күндөрүн көз алдына келтирет. Жашысында эмгектен табылбаган, жакшылыкты маяк кылып кармаган, таза экен кыргызымдын фейли. Бар тапканын меймандарга, бар тапканын меймандарга арнаган. Бар тапканын меймандарга, бар тапканын меймандарга арнаган. Азыр анын жашаган тамы эскирип, күнүмдүк жашоо кыйын болуп калган. Өмүрүн толугу менен билим берүүгө арнаган бул мугалим учурда үйгө муктаж болуп турат. Президенттен жардамсыраса bir комнат берер ме екен деп атам да. Жалгыз бой мынанча жыл ел іші кызмат кылып бер деп. Мына картайганда мына көмүр сөмүрдү эле шуфунду эле алып келе албай калам да. Өкмөттөн жардам болсо жакшы болот эле. Ошону жергиликтүү немелерге кайрылганга жардам берип койсоңор деп суранам. Болдукан эжеке өмүрүн балдарга арнады. Алардын ийгилиги анын жүрөгүнүн эң чоң сыймыгы. Ал берген билим, жылмаюусу жана жылуулугу мектептеги ар бир окуучунун жүрөгүндө калат. Ар тараптан куюлуп күлөр акты, ырлар акты. Ашыгамын семинеп чабдаратты. Сени сүйкүм бересиң бажырайып, бажырайып. Чапканатка жеткирбей бара жатты. Толып